Biz bugün Борбордук стадион толық капиталды оңдоп түзөөдөн өттү. Борбордук стадиондогу өзгөрүүлөр, оңдоп түзөөлөр боюнча сиздерге бүгүн айтып берели деп чечтик. Стадиондун кире беришине дагы толук мындай жарыктандыруу коюлуп, түнү дагы күйүп жанып тура турган Акматбек Сүйүнбаев атындагы стадион деген жазуусу дагы толук алмаштырылды. Stadionun kire bergen tarafı, özünüzler bilesizler. Борбордук стадиондун сырткы фасады толук жаңыланды, алмаштырылып. Özünüzler görüp turasыздар, traverti менен жасалды, бүт бары. Бул жактарына мына жаңы кечки жарыктандыруулар коюлду стадионго. Бул кире берген түштүк батыш дарбазасы, ал эми чыгыш батыш, түштүк батыш дарбазасынын астына дагы мына көрүп тургандай могу кара кафелден таштан катар болуп коюлду. Анткени муну койбосо жан жааган сайын эле ылай болуп, чаң болуп көркү кетип аткан. Ал эми мына дарбазадагы травертинден жасалды, толук оңдолду. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өчпөйт, эч нерсе болбойт. Жууса дагы, суу болсо дагы чаңыса арчып турат. Бул жак толук жарыктандырылып, сырткы көрүнүшү оңдолду. Мына бул ортоңку бөлүктөрү дагы жаңыдан жасалды. Ал эми үстүңкү бөлүгүндөгү конструкциялар толук краскаланып жаңыланды. Мына бул жерге дагы жаңы жасалды. Бул дагы Алай профессионалдык футбол клубу, Ошардык Сүйүнбаев атындагы стадиону жана Алай футбол клубунун логотиби. Түнкү жарыктандыруу ал эми могул кара таштар, бул дагы ошол фасад, сырткы фасад бузулуп, жаман болуп кетпесинин алдын алып ушундай жасалды. Ал эми сиздердин өзгөчө көңүлдү бура турган нерсе бул түндүк батыш тараптагы дарбаза. Бул дарбаза дагы толук оңдолду. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул дагы травертинден таштан. Бул жерде бозор эле турган дубал болчу, билесиздер. Бул жерге кыргыз улуттук оюндары, мына ат жабыштан баштап күрөш, бакай ата, бул жерде чүк аткандар, жаш балдар, боз үй, кыргыз тоолору, кыскасы кыргыздын рухун берген жакшы сүрөттөр коюлду. Ал эми бул жер билесиздер жабык болчу, жеке адам менчиктеп алган болчу. Ал кайтарып алынып, бул жактан дагы жол ачылды. Мына көк тосмонун жанында турган кызыл варата ачык болот мындан ары. Стадионго келген жарандар бул жактан дагы кирип көрө алышат. Ичинде бүт бар, душ, жатаканасы, бүт бар оңдолду. Азыр ал жакка кирип көрсөткөнгө убакыт тар болуп атат. Ал эми мына Борбордук стадиондун ички бөлүгү өзүңүздөр көрүп атасыздар. Олтургучтар 100% толук алмашылды. 10 миңден ашык олтургучтар коюлду. Тосмолор мына
тосмолор жасалды. Азыр биз сиздерге жакыныраак барып көрсөтүп берели. Борбордук стадиондо. Мына бул жерге дагы жаңы атайын чаң болчу, билесиздер. Бетон куюп, бул жерде дагы сонун кылып жасашты. Мына олтургучтар 10 миңден ашык, 11 миңге жакын олтургуч коюлду. Полосалар сызылды. Мына бул жерлер дагы чаң болчу, Варатанын арты. Бул жерге дагы асфальт басылды. Экинчи кабаттагы өтө каралбай кеткен болчу, билесиздер, олтургучтары начар, сынык, жыгачтан болчу. Анын баары да алмаштырып, заманбап, чыдамкай, жакшы бир олтургучтарга, заманбап олтургучтарга алмаштырылды. Бул олтургучтардын сапаты абдан жакшы, кепилдик беришкен сапатына. Ал эми бул жерди кийинки жылы резинадан жасайбыз деген план бар. Ал эми бул жактарына болсо үстү жабылып, күндөн, сууктан ушул көрүүчүлөрдү, негизи эле олтургучтарды сактоонун, жакшыртуунун же болбосо көрүүчүлөргө шарт түзүүнүн бир мүмкүнчүлүгү катары карап жатат. Ал эми Борбордук стадиондо негизинен көңүл бура турган нерсе бул мына монитор коюлду. Жаңы монитор коюлду. Мына бул жарыктандыруулары дагы абдан жакшырды, Кудай буйруса. Түнүсү дагы сонун. Бул жерде атмосферага күбө болсо болот. Кыргызстаныбыздын мамлекеттик туусу желбиреп, мына бул жерде стадионго көрк берип турат. Кире бериштери дагы бүт жасалып, акталып, сырдалып, көркүнө келтирилди. Кечкисин Ош шаарынын тургундары келип, коопсуз, жарык, ыңгайлуу шартта бул жерде өздөрүнүн ден соолугун чыңдоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул тарабы дагы асфальт болду. Мына бул жери дагы дарбазанын арткы тарабы толук асфальт болуп, чаңы сапырылбай калды. Могул тосмолордун баары жаңыдан жасалып, бул жакка орнотулду. Бул жакка да бетон коюлуп, тегистелип, мына абдан сонун көрүнүшкө келди. Бул жактагы олтургучтар. Бул эң чоң лед панел. Кыргызстанда көлөмү жагынан эң чоң десек болот. 12-ге 4 көлөмү. Абдан бир стадионго жараштуу лед болду бул. Мурда билесиздер, футбол болгондо дагы табло көрүнүп көрүнбөй турчу. Азыр сонун болуп мондай жасалды. Мына олтургучтардын баары ар башка түстө болуп, стадиондо чоң өзгөрүүлөр болду. Секторлорго бөлүнүп, мына A, B, C, D деп катар алфавиттик тартипте жайгашты. Борбордук стадион. Мына жаш, кары, аял, эркек дебестен бүт баары ден соолугун чыңдап, стадиондо коопсуз, бейтарап, сонун эс алып, ден соолуктарын чыңдап жүрүшөт. Мунун баары, Кудай буйруса, шаар тургундарына, спорт сүйүүчүлөрүнө болгон бир шарт түзүү, кам көрүү аракети болду. Бул жерде 31 август күнү финалдык спорттук мелдештер болот. Негизинен спорттук мелдештер 27 августтан тарта башталат. Кыргыз күрөш, дагы
bir топ бул жерде оюндар өтөт. Мына борбордук стадион. Абдан бир жаңыланып, сонун абалга келди. Дагы башка бир суроолор болсо, маалыматтарды билгиңиздер келсе, айтсаңыздар, биз сиздерге жооп беребиз. Айткандай, могул олтургучтардын астындагы бетон куюлмалары мурда билесиздер, жөн эле мындай куюлуп, ал тепсе дагы, жан жаса дагы ушаланып, бир жаман абалга келе турган деңгээлде жасалган экен, жылдан жылга начарлап. Мунун баары стадион бойлой бүт баары астындагы бетон куюлмалары башынан жаңыдан куюлуп чыкты. Бүт бетондор алмаштырылды. Бул эч нерсе болбойт, Кудай буйрусачы. Абдан сапаттуу жана бышык болду. Мына лестницалар, тепкичтер дагы жаңыдан жасалды. Кудай буйруса, шаар элине, шаардыктарга көп жылга кызмат кылат деген абдан бир чоң ишеним бар. Стадиондо ушундай өзгөрүүлөр, урматтуу биздин Facebooktун катталуучулары, Ош шаарынын тургундары, Кудай буйруса 27 марттан 27 августтан тарта 31-ине чейин мына ушул жерде чоң бир спорттук мелдештер болот. Сиздерди ушул жерден күтөбүз. Келгенде албетте өзүңүздөр стадиондун кайрадан оңдоп түзөө иштерине баа бересиздер. Өзүңүздөр көрөсүздөр көзүңүздөр менен. Ага чейин бул жактан сиздерди тааныштырууну туура көрдүк. Рахмат барыңыздарга. Спорт менен дос бололу, спорт менен денсаулыкту чыңдайлы. Жалаң Кыргызстаныбызда жакшылыктар болсун. Майрам болсун, шаң болсун. Элибизде кубаныч көп болсун. Рахмат.